Кыргызстаныбызда саясий чыгармачылыктын сезону жаз келери менен ачылганын барыбыз билебиз. Ушул саясат менен элдин башын 30 жылдан бери айлантып, ар кандай кинолорду кое берип артистке айланып калган же ушул саясатчылар чарчабады, же булардын сахналык көрүнүштөрүнө карап колчап, ичара топ-топко бөлүнүп алып, интернетте кайым айтышып, бири-бирин сөгүп, кагып, силкип, 24 саат бою интернетте жашап алган айрым элдер чарчабады. Туурасын айтканда, ушул саясатчылардын бийлик талашынын айынан болгону эми 7 миллионго жеткен кыргызстандыктардын ынтымагы, биримдиги, бири-бирине болгон мээрими, бир туугандык жакшы көрүү сезимдери тебеленип, жок болгону калды окшойт. Мурдагыларды айтпай эле коелу. Мына акыркы 2020 жылдын октябрь айынан берки эле убакытты карасаңыз, президент Жапаров менен генерал Ташиевди дагы отурса кычыланып, жактырбай, эмне кылса дагы, эмне десе дагы, эмне кийсе дагы, кандай болсо дагы эптеп, бир жаман сөз, болгон бир нерселерди сүйлөп, жазып, билгенин кылып көргөндөр болууда. Бул эки дос бийликке келгенче элибиз кокуй эле кокуй бар жокту криминал каптап кетти. Ак уюң дагы криминал, көчөң дагы криминал, ар бир үйгө чейин криминал кирип келгени калды. Тез арада буларды жоготуш керек. Бийлик өзү криминал менен табакташ болгону үчүн жоготпой жатат. Ушундай да мамлекет болобу деп келгенин баарыбыз билебиз. Анан Жапаров менен Ташиев криминалды жоготкондо дагы экинчи баш көтөрбөй турган кылып жоготду эле, дагы эле баягы топ-топко бөлүнгөн саясий оюнчулардын интригандары, ушакчылары, жалданма бекерпоздору сындамыш болуп чыгышты. Криминалдын тарабын ачык эле талашып, алардын жоготулушуна дагы ыраазы болушпады. Бул ишти дагы жактырбагандар болду. Дагы бир мамлекетибиздин эң чоң проблемасы болуп келген коррупцияны айтпай эле койсок болот. Коррупционерлерди, элдин ырыскысын ар кандай жолдор менен талап тоноп, уурдап, байып, жыргап жүргөндөрдү четинен алып кирип, камап, акчасын, мүлкүн мамлекетке алып баштады эле, ага дагы каршы болуп, баягы эле саясий топтор ушудан дагы кыйкым издеп, Жапаров менен Ташиевди элге жаман көрсөтүүгө аракет кылып көрүштү жана азыр деле бул тема уланып жатат. Мамлекетке курал жарактар алынып жатат. Ушунча ири курулуштар болуп жатат. Айлыктар бир четинен көтөрүлүп атат. Ушунун баарына каяктан акча таап, кантип кылып жатат деген жан жок. Кустуруп атат, бирок каяка кустуруп атканын билбейбиз деп койгонуна күлгүн келет кишинин. Ушунча курулуш, ушунча иштерге акча асмандан түшүп аткандай эле билмемиш болуп күйдүрөт. Мунусун дагы мейли десең, чегарасы такталбай эле эгемендүү мамлекет болуп жүргөнүбүз менен ишибиз жок эле. Өзбекстан, Тажикстан менен чегараны тактап, чечип, казык кагып, зым тартып, ортодогу талаш тартыштарды, куралдуу жаңжалдарды токтотуп, тынч жашайлы деп чегараны чечип атса дагы жөн отура албай коюшту. Сатты эле сатты, утулдук, күйдүк, антип салды деп жатып алышып, ит айтпаган сөздөрдү айтып көрүштү. Кыскасы, чегараны чечип дагы Жапаров менен Ташиев бул саясий топторго жакпай койду. Өздөрүнүн колунан эшектин тушоосун эмес, өзүнүн оозундагы тилин татыктуу башкаруу келбейт дагы, душмандык кылып сүйлөсө жөн эле ааламда андай адам жоктой көрүнгөндөр, баарынан да ушулар күйгүздү да күйгүздү.